Мына энергетик деген суусундукту мамлекетибизде сатуудан таптакыр жок кылышыбыз керек болуп калды. Бул энергетик деген нерсе элибиздин айрыкча жаштардын ден соолугун жеп бүтмөй болду. Эртең бөйрөктөр иштебей гемодиализге жатып калышы мүмкүн. Жүрөктөр иштебей бир аздан кийин барып токтоп калышы мүмкүн. Боорлор совсем талкаланып жок болушу мүмкүн да. Ички органдарыбызды совсем жейт. Ушундан этият бололу, Кудай сактасын, Кудай сактасын. Канча жолу кайра какшап айтып жатабыз, жаштар кулагына илбей эле кайра эле ушу тырс ачып туруп култ жутуп ичип атышат. Айрыкча таксисттер, анан мектеп окуучулары, ушу 5-6 класстан баштап ушу энергетик суусундугун ичишет экен. Ата-энелери да көрүп калса жок деп койбойт, же мугалимдер жок дебейби билбейм. Бири-бирине кой, болбойт, бул зыяндуу деп айтыш керек. Энергетик суусундугунда сахар, шекердин эмеси мындай кошулмасы аябай көп. Бул жүрөктө тургузулат, бөйрөктү жейт эртегечи. Ошон үчүн бул нерсеге катуу мындай күрөш жасабасак болбойт. Энергетик суусундугу бул биздин мындай дени сак жашообуз, дени сак муунун калыптанышы, дени сак муундун келиши туугандар. Ушуга бир күрөш кылайлы, кандай дейсиздер? Мен өткөндө жогорку кеңешке киргенде, жогорку кеңештин депутаттарынын дагы бир тобуна айтканмын. Ушул нерсени кабыл алып бериңиздер, мыйзам кабыл алып бербейсиздерби? Мыйзам кабыл алып берсеңиздер, өкмөт ошону менен күрөшүп, ушу сатуудан жок кылса, эч бир магазинде сатылбаса, жаштар ушу иче берип ден соолугу өлө турган болду деп кайра какша депутаттарга да айттым. Алардын ичине мына Бактияр Калпаев депутатыбыз ошол нерсенин үстүнөн азыр мыйзам жазып атыптыр. Бир-эки ошо депутат шериктер мененби, же өзүбү буюрса ошол мыйзам күчүнө кирсе, кабыл алынса, биринчи-экинчи окууда толук. Анда энергетиктер ушу бардык тармактарда сатылбай калса сонун боло берет эле да. Ушуга бир жогорку кеңештин депутаттары жапатырмак киришип эле аягына чыгып берсе, өкмөт аны аткарса, бардык жерден сатуудан жок кылса, болду эле, кутулар элек. Ошон үчүн ушул видеону максималдуу түрдө таркатыңыздар, элдин баарына жетсин, энергетик суусундугу эч жерде сатылбасын. Ато жаштарга, элдерге, канча таксисттерге кайра какшап айткан менен алар кулагына илбей эле иче беришет экен. Себеби бир ичет, эки ичет, үч ичет, төртүнчүсүндө ага көз каранды болуп калат экен да. Ошого организм көнүп калат экен. Кайра ичкиси келеби билбейм, наркотик сыяктуу экен да. Анан ден соолугу кантип талкаланганын өзү билбей калат экен. Эртең мындай дени сак адам болсо, андан дени сак бала төрөлөт да, туурабы? Азыр мектеп жаштары, мектеп окуучулары ушу ичип атпайбы эмени? Энергетикти. Бул өтө кооптуу нерсе да. Ошо жогорку кеңештин депутаты Бактияр Калпаев бул маселени көтөрүп, мыйзам жазып атабыз. Кудай буйрса ушу аягына чейин чыксак, муну аяктан анан издеп, бул жактан анан издеп көрөбүз, анан мыйзам жазабыз. Кабыл алынса, бул нерсе сөзсүз түрдө аткарыла турган нерсе. Антпесе болбойт деп ал депутат дагы туура кабыл алып, өзү оюнда жүргөн экен. Айтты да. Кудай буйрса бул жакында болор, үмүттөнүп турам иншалла. Анан электрондук тамекини дагы мына мыйзам кабыл алынды окшойт, сатуудан алып салгангачы. Ушул электрондук тамеки менен айрыкча энергетик суусундугун алып ташташ керек. Андан кийинки этаптарда ушул сыяктуу балким газдалган суусундуктарды, кум шекердин кошулмасы көп суусундуктарды жок кылыш керекпи? Ошентип бир күрөшүш керек да. Элдин ден соолугун карабасак, мына бөйрөгү ооруп гемодиализде жатып калгандар канча, жүрөк оорулар канча, жаш биздей курактагылар жүрөгү кармай өлүп калып атат. Боор оорубай ооруп калып боорун алмаштыргандар канча болуп атат. Бүт ушу ичкен жегенибизден да. Ушундай туугандар. Видеону максималдуу таркатып коюңуздар. Бүт ошо бийлик өкүлдөрүнө, ошо жогорку кеңештин депутаттарына жетсин, эртерээк аракет кылсын. Эртерээк мыйзам кабыл алып берсе, эртерээк мыйзамдын негизинде сатуудан жок кылып берсе, аябай жакшы болот эле да. Мен эми өзүмдүн кызыкчылыгым эмес, кийинки муундун дени сак жашоосу үчүн айтып атам бул нерсеничи. Сиздердин ден соолугуңуздарга күйүп айтып атам. Эгер катуу айтсам, бакырып кыйкырып айтсам, эмоцияга алдырып айткан болсом, кечирим сурайм. Ассаламу алейкум.